Садыр Жапаров Москваға барат. Президент Садыр Жапаров 24-25 майда Москва шарында 2-ші Евразиялық экономикалық форумдың ишине жана жогорку Евразиялық экономикалық кеңештин отурумуна катышат. Бул тууралуу президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Президент Садыр Жапаров 24 майда Евразиялық экономикалық биримдиктин башка мүчө мамлекеттеринин башчылары менен бирге көп полярдуу дүйнөдөгү Евразиялық интеграция Евразиялық экономикалық форумунун пленардык жыйынына катышат. Ошондой эле 25 майда Евразиялық экономикалық биримдикке мүчө мамлекеттердин башчылары Евразиялық мекендиктеги бир катар актуалдуу маселелерди талкуулап, биримдиктин мындан аркы өнүгүүсү боюнча пикир алмашат. ЭЭПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө, ошондой эле биримдиктин ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерге кол коюу пландалган, деди Муратбек Азымбакиев. Маалымат Назарнёс. Россияда жумуш учурунда төбө кыргызстандык жаран көз жумду. Россиянын Екатеринбург шаарында 22 майда курулушта иштеген төбө кыргызстандык каза болду. Бул тууралуу Свердлов облусунун прокуратурасынын расмий сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык, жумушчунун башына экскаватордун чөмүчү тийген. Прокуратура тергөө иштери менен жер иштерин аткаруудагы техникалык коопсуздукка жооптуу тарапты тактаган. Эми эмгек укугун коргоо тууралуу мыйзамдын негизинде жоопкерчиликтүү жетекчиликке чара көрүлөт. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары Ички иштер министрлигине шилтеме берип билдирген маалымат боюнча каза болгон жаран 1989 жылы туулган Айдошов. Анын төбө Кыргызстандан кийин Россиянын жарандыгын алган. Бизге кереги жок. Бияки Кыргызстандан ташып кеткен дүйнөсү менен төгөнүп калыптырбы? Кыргызстанга эмне келет экен? Биз Бакиевди күткөн жокпуз, келбесин. Бакиевдин чуулуу маегинен улам нааразы тараптар Бишкекте митингге чыкты. Нааразы болуп чыккан жарандар Бакиевдин камалышын талап кылууда. Качкын президент Курманбек Бакиевдин чуулуу маегинен улам апрель окуясында каза болгондордун жакындары жана жабыр тарткандар митингге чыкты. Бүгүн апрель элдик революциясынын батырлары эстелигинин алдында бул жол менен 50 адам чогулуп, элге жана бийликке кайрылуу жасашты. Алар Акаевди актап, өлкөгө чакыруу жана Бакиевди көз көрүнө актоо аракеттерин байкап, тынчсызданып жатканын айтышты. Бакиевден интервью алып, аны экс деп атоого журналист Кошалиев кимден уруксат алгандыгына кызыгышты. Алар адам өлтүрүүгө себепкер болуп, мамлекетке материалдык зыян келтиргендиги үчүн Курманбек Бакиевдин камалышын талап кылышууда. Журналист: Кадыр мырза, сизге эч ким моралдык укук берген эмес. Аны экс деп атоо үчүн элдин чечими, укугу болушу керек. Урматтуу курултайдын өкүлдөрү, мына көрүп алгыла, кимди шайлагансыңар? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин тынчтыкты, туруктуулукту, элдин биримдигин колтугунда котурташы бар журналист бузуп жатат. Ал бузуку, деди апрель окуясынын катышуучусу Алиасбек Алымкулов. Ыңкылап учурунда улун жоготкон мекен шейиттери жарандык коомдун төрайымы Нурая Айдабосунова 87 баланын каза болгонун, жарадар болгондорду унуталы деген сайын эстетип жатышканын айтып нааразы болду. Ал эми президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков бийлик ал маекте Кошалиевдин кесиптик изденүүсү деп эсептей турганын билдирди. Элдик курултайдын төрагасы ар бир кезектеги курултайда жаңылана турганын эске алып, Кадыр Кошалиевдин тегерегиндеги талкууну саясатташтыруунун кереги жок деп эсептейбиз. Аны журналист катары мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиевден алган маектери өзүнүн тандоосу, кесиптик изденүүсү деп санайбыз. Ошондой эле даярдаган маеги мамлекеттик маалымат каражаттарынан чагылдырылбаганын баса белгилейбиз деп жазды Орунбеков. Ошондой эле ал Кошалиев учурда курултайдын төрагасы эместигин кошумчалады. Белгилей кетсек, өткөн жумада УТРКнын кыргыз аламы берүүсүнүн алып баруучусу элдик курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиевдин Курманбек Бакиевден алган маеги социалдык тармактарга жарыяланган. Жогорку кеңештин депутаттары Эльвира Сурабалдиева менен Эрулан Көкөлов Бакиевтерди реабилитациялоо жүрүп жатабы деп шек санап, президенттик администрациянын түшүндүрмө беришин талап кылышкан. Ал эми Кошалиевди жумуштан кетирүү керектигин билдиришкен. Өз кезегинде УТРК Кошалиев жетекчилик менен макулдашпай өз алдынча барып маек алынганын айтып, ички териштирүү болоорун убадалаган. Маалымат Спутник Кыргызстан.
Bismillahirrahmanirrahim. Каза болгондордун жана жабыр тарткандардын кайрылуусу. Акаевди актап өлкөгө чакыруу жана Жексур Бакиевди өз Бакиев сүйлөп атпайбы? Менин күнөөм жок депчи. Кандай күнөөсү жок? Ал убакта президент болгон ал. Кыргыз элинин президенти, куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы болгон. тынч эле энелер жүрөгүбүздүн оорусу басыла элек. Ушундай тынч жаталык десек болбой эле чекесинен чыгып моминтип улам сайып кетип атышат да бизди жаралып жүрөгүбүзгө. Мына Акаевди алып келишти, ал лекция окуйм деп чыкты. Хотя мамлекеттен качып кеткен күнөөсү үчүн. Анын аркасынан билбексен болуп Бакиевди көрсөтүп атышат кайта телевидениеден. А бул Сатыбалдиев Бекбосундун бир тууганы. Ал өзүнүн баласын келип кийимин кийгизип алып кетейин деп келип окко. Ошол убакта ошо ак үйдүн ичинде курсанттардын немеси болгон да, начальниги болуп ишке келген. Анан атасы ушу балама бирдеме болуп кетпесин деп алып карайын деп келип ок жеп калып ошол жерде каза болгон. Каза болгон да. Бул Бакиев